Эмне үчүн болбосун апа? Силер адам жана баарыңар. Ар ким каалагандай ойлонууга эркин. Бизде эркиндик бар деп айтчу эмес белеңер. Уулуңар же кызыңар никесиз жашаганда эркиндикти жактап каласыңар да, мен Аллахтын динине киргенде эркиндикти чектеңер келеби? Мына азыр мен каалагандай ойлонуп жатам. Сүттү мага сиз берген жоксуз. Аны мага Аллах берген. Эгер мен Аллахтын жолуна каршы чыксам, ошол кезде гана сүт мага арам болот. Эмне үчүн Аллах? Ал сүт менин эмчегимден чыккан. Эмне үчүн? Сиз эмчегиңизди өзүңүз жараттыңызбы? Анын ичине сүт фабрикасын сиз орноттуңузбу? Анын витаминдерин, жылуулугун, бала эмүү үчүн тешигин сиз ачтыңызбы? Мен үчүн сүт болуп чыккан өсүмдүктөрдү, жемиштерди сиз жараттыңызбы? Сен аларды сүткө айлантып бердиңизби? Мен Аллахтын жолунда жүргөн убакта ал сүт мага адал. Эгер Аллахтын жолунан чыксам, ошондо гана ал арам болот. Ошентсе да, сага рахмат, апа. Мага сүтүңдү бергениң үчүн. Пластикалык энелердей болуп, эмчегим бузулбасын деп мага сүт бербей койсоң, эмне кылмакмын? Рахмат апаке. Ал сүттүн акыбетин толук кылам. Кудай ай, бул кайгыга кантип чыдайм? Деп апам башын кармап өзүн жоготуп креслого олтуруп калды. О, Кудай, ушундай кантип болсун? Кантип менин кызым мусулман болсун? Деп кайра кооранып жатты. Кечинде мен намаз окуп жатканымды көргөндө ал таптакыр жинденип, намаз учурунда мени сабап кирди. Акылынан айныгансып ургулап жатты. Ал бул Ыйса үчүн, бул Мариям үчүн, бул Тереза эне үчүн, бул чиркөө үчүн. Бул уруштарга көңүл бурган жокмун. Абдулвахап Азирети Билал аль-Хабаши менен Азирети Сумаяларда дини үчүн дайыма азап тартышканын айтып берген эле. Бир аз азапты мен да көтөрсөм эмне болуптур дедим ичимден. А түгүл диним үчүн азап тартуу мага бир руханий даам бере баштады. Эним Бил дагы апама кошулуп алып, мага зулумдук кылып, кайра үйүбүздөн кет деп айтышчу болду. Атам болсо, кызым, сага баа берем. Абдулвахап мыкты бир жашоо системасын айтып жатат, дечү. Бирок апам катуу тилдеп, кээде чачымдан тартып башымды дубалга сүздүрүп салчу. 3 күндөн кийин Абдулвахап менен жолугуп, кайгымды айтып жатып ыйлап жибердим. Ал да ыйлады. Сени алгачкы көргөн күндөн бери абдан сүйдүм, деди анан. Бирок Селваны да сүйчү элем. Жүрөгүм экиге бөлүнгөндөй эле болуп калган. Бирок намысымды сактап, сөзүмдө туруу үчүн гана сага билгизген эмесмин. Сен үчүн уйкусуз өткөргөн түндөрүм көп болду. Сен эч качан ыйлаба. Мен ага чыдай албайм. Өтүнөм, эч качан ыйлаба. Анын бул сөзү мага абдан жакты. Чын эле, сени мени алгачкы күндөн бери сүйүп келдиңби деп кайра сурадым. Алгач менин көңүлүмдү өзүңө буруп алдың, деди ал. Сезимдериме эч чыга албай койдум. Бойдок болуумдун да чоң таасири бар. Кийин мүнөзүңдү билген соң сага карата жүрөгүм жылый баштады. Бирок Селваны катуу сүйчүмүн. Ага кыянаттык кыла албайт элем. Анан сенин Мехметке болгон кызыгууң пайда болду. Мехметти 3 жолу көргөм. Бирок сен ага турмушка чыгууга даяр элең. Сельва көз жумганда сага аны ташта деп айта алган эмесмин. Сен Туркияда болгондо сени ушунчалык сагындым. Аны сөз менен айтып жеткире албайм. Узакка сүйлөштүк. Үйгө келгенимде апам кайра урду. Эртеси күнү көчөдө башым айланып бары бери басып жүрдүм. Мындай мамилесинен тажап да, кыйналып да кеттим. Бардым да Абдулвахапка дароо баш кошолу дедим. 1 айдан кийин нике кыюуга макулдаштык. Эмне үчүн ага эртерээк турмушка чыгып бул үйдөн кетпейм? Эмне үчүн 1 ай күтүшүм керек деп ойлондум ичимден. Анан жатаканага бардым. Аны чакырдым, келди. Көргөндө өзүмдү жоготуп кое тургандай болдум. Анын көздөрү ыйдан шишип, абалы аянычтуу эле. Бирок менин оюм ага мүмкүн болушунча эртерээк турмушка чыгуу болчу. Дароо сөз баштадым. Эмне үчүн ыйлап жатканын эмес, өзүбүздү сурадым. Сен кандай дейсиң, Абдулвахап? Кандай болсо да 1 айдан кийин үйлөнөбүз. Бир аз эртерээк үйлөнүп мени куткарчы. Ал жооп берген жок. Бир аздан кийин акылым ордуна келип абалын сурадым. Сен ыйлап жатасың го, бул абалың эмне?
Эмне болду Абдулвахап? Айтчы, эмне болду? Сураба, Селва, сураба. Бул кубанычпы же жүрөк өрттөй турган кабарбы билбейм. Мени таң калтырган бир кат алдым. Эмне жазылыптыр катта? Баары жазылыптыр. Айтсаңчы, эмне деп жазыптыр ал катта? Сельва жашап жатыптыр. Эмне? Сельва жашап жатыптырбы? Ооба, ал тирүү экен. О Кудай, бул кандай иш? Түшүнүксүз бир абалга түштүм. Сельванын тирүү экенине сүйүнөйүнбү, кайгырайынбы билбей турам. Турган жеримде нес болуп катып калдым. Тизем бошоп, өзүмдү кармап тура албай калдым. Зорго сурадым. Бул кантип болгон? Эмне үчүн өлдү дешкен? Египеттин түрмөлөрүнөн айлап кабар берилген эмес. Анан бир күнү сиздин туткунуңуз өлдү деп билдиришкен экен. Бирок өткөн аптада Сельва чыгып келиптир үйүнө. Өтө алсырап, алдан тайып калган экен. Айлар бою кыйноо көрүптүр. Дүйнө могу дарылып кеткендей болду. Буга чейин мынчалык терең жаракат албаган элем. Ордумда тура албай, жанымдагы орундукка отура албай калдым. Көпкө ыйладым. Ал да бет маңдайыма отуруп алып ыйлап жатты. Ары бери өткөндөр бизди түшүнбөй карап кетип жатты. Жарым жан болгон адамдай, эми эмне кылабыз Абдулвахап деп сурадым. Башын тырмап бир аз турду. Анан мени кайгыга толгон көздөр менен карады. Билбейм. Чын эле билбейм. Мен түшүнбөй калдым. Жок, чындыгында мен өлдүм, Сельва. Муну кантип түшүндүрөм? Башым маң. Бир маалда ойлорумду топтоого аракет кылдым. Анчалык кейий турган эч нерсе жок. Сен анын тагдырысың. Бар да ага үйлөн. Кантип болсо да менин окуум бүтүшүнө бир ай калды. А сен? Сенчи? Мени ойлобо. Менин тагдырым сени менен бүтпөйт. Бул дүйнөнүн азабы бир күнү басылар. Балким мен турмушка чыкпайм. Бирок өзүмө баш калкалай турган бир жер табышым керек. Балким Стамбулга эжеме кетермин. Сен бар, Абдулвахап, бар. Сен Сельванын тагдырысың. Мен өзүмчүлдүк кылып, анын сүйгөнүн андан тартып ала албайм. Мен сага башка нерсе айтайын дегем. Эч нерсе айтпа. Ал кыз жетишээрлик азап тартты. Ал менин диндеги бир тууганым. Эми анын бактылуу болушун каалайм. Аны менен коштоштум. Бул ажырашуу экөөбүз үчүн тең аянычтуу болду. Ыйлаган бойдо машинама кайтып келдим. Жалгыз олтуруп алып анын ичинде бооздоп ыйлай бердим. Абдулвахап, бул эмне сезим? Бул кандай сүйүү? Сенсиз бул жер чындап эле тар болуп, жашоомду караңгылык каптайт. О, Аллахым, бул чоң шаарда мен эмне кылам? Өрттөндүм, күйдүм, Аллахым. Сен мага сабыр бер. Сен жүрөгүмдү тынчыт. Газды кантип бастым билбейм. Үйгө келсем көздөрүм шишип, жүзүм таптакыр өзгөрүп кетиптир. Апам мени көрөрү менен адаттагыдай урушуп кирди. Мусулман доңуз. Сен эмне үчүн бул үйгө келдиң? Эмне болду? Сени дагы ыйлатыштыбы? Ыйла, ыйла. Сени ыйса урсун, ыйса. Сен эми эч качан күлбөйсүң. Мен дагы тынч угуп тура алган жокмун. Ушунча бузукаларды, гомосексуал эркек менен сойку аялдарды, Кудайга каршы чыккан динсиздерди, бейкүнөө адамдарга жана наристелерге бомба жаадырган киши өлтүргүчтөрдү эмне үчүн ыйса урбайт? Жумушчусуна аз айлык берип, өзүнө кымбат унаа сатып алгандарды эмне үчүн урбайт? Адам уурдаганды, балдарды зордогон айбандарды эмне үчүн жазалабайт? Эгерде андай күчү болсо, биринчи ошолорду урмак. Мени менен алектенбе. Аллахка кайрыл, апа, дедим бугумду чыгара. Ук мени, Мария. Мени дагы бир жолу исламга чакыра турган болсоң, Мариямга ант берем, сени өлтүрөм, мусулман бол деген сунуш менин намысыма ок тийгендей сезилет. Сак бол, мындан ары айта көрбө. О, браво, апа. Өздөрүнө динсиз бол деген сунуш айтылганда, аны намыс катары кабыл алган мусулмандардан сен 1000 эсе намыстуураак экенсиң. Бир маалда Билл менен анын сүйүктүүсү Деми келди. Деми ага кайра мага үйлөн деп жалынды. Төрөтүнө бир жумадай гана калган экен. Билл
болсо башы тумандаган мас абалындагы карап: "Мен сени менен үйлөнүү үчүн эмес, көңүл ачуу үчүн бирге болчумун" деп жооп берди. Атам Биллге ачууланды. Ал болсо: "Мен эркин жашмын, кийгилишпе" деди. Атам ачуусун ичине катып өз бөлмөсүнө кирип кетти. Ошол маалда Деми Биллден: "Бул түндө силерди калайынчы, барчу жерим жок. Эртең бир жер табаармын" деп суранды. Эртеси таң атканда Биллдин чыңырган үнү бизди селт эттирди. Ал: "Өлбөчү сүйүктүм, өлбө! Дароо сага үйлөнөм" деп кыйкырып жатты. Жогорку кабатка чуркап чыктык. Көрсө, Деми өзүнө кол салып жан бериптир. Билл анын үстүнө жабышып алып: "Өлбөчү сүйүктүм, өлбө" деп ыйлап жатты. Үй бүлөбүз менен каңырыгыбыз түтөп, өзүбүзгө келе албай жаттык. Полицияга кабар бердик. Анын үй бүлөсү келди. Апасы катуу кайгырды. Атасы болсо: "Жакшы болду өлгөнү, тазалык болду" деди. Биз баарыбыз шок болдук. Биринчи жолу атамдын ушунчалык ачууланганын көрдүм. "Мырзам, бул бир чымын эмес, адам. Анан да бул адам сиздин кызыңыз. Сизди кыяматка дейри айыптаймын" деди ал. Бирок ал киши кайсы динден экенин билбейм. "Өрттөгүлө. Гүлүн таштандыга ыргыткыла" деди. Билл бакырып каршы болду. "Жок, аны күйгүзө албайсыңар." Тиги адам кайра катуулай сүйлөдү. "Сага эмне? Сага мунун кандай тиешеси бар? Анын үстүнө сен аны тирүүсүндө өрттөп салгансың. Мен болсо өлгөн денесин күйгүзүп жатам. Аралашууга акың жок" деп Деминин атасы Биллди катуу кагып салды. Баарыбыз катып калдык. Атам: "Бул эркиндик маселесин кайра карап чыгышыбыз керек окшойт. Биз бир жерден жаңылдык" деп чыгып кетти. Деми курсагындагы баласы менен бирге көз алдыбызда өрттөлдү. Энеси менен эжеси өкүрүп ыйлап жатышты. Атасы болсо жаназасына келген да жок. Адамды өрттөө деген салт коркунучтуу нерсе. Эгер мындай салт мусулмандарда болсо дүйнө дүрбөп чыкмак. Кантип адамдар абага аралашкан майдын жытына унт чукпай турушат, түшүнбөйм. Миллиондогон адамдар күйүп жатат. Жаназа маалында мен Биллди көрдүм. Өмүрүмдө анчалык кыйналган адамды көргөн эмесмин. Анын азабы ушунчалык жүрөгүмдү тилип өткөндүктөн Абдулвахаптын азабын унутуп да калдым. Деми өлгөндө өрттөлдү. Бирок Билл тирүүлөй күйүп жатты. Көрүстөндөн кайтып келдик. Билл ыйлап төшөгүнө жыгылды да күндөр бою ордуна турган жок. "Сен мындай нерсеге татыктуу эмес элең, Деми. Мен сага муну кылбашым керек болчу. Сен мындай өлүмгө татыктуу эмес элең" деп кайра сүйлөнүп жатты. Билл тамак жебей калды. 2 күндө бир кыйналып жатып бир нерсе жемиш эткен болот. Анын мындай абалын көрүп туруп баарыбыз кайгыга баттык. Күндөр мен үчүн түш сыяктуу коркунуч менен өтүп жатты. Бир күнү апамдын кыйкырыгынан дүрбөлөңгө түштүк. Жогору чуркап чыксак, о Аллахым! Билл өз жанын кыйыптыр. Өлдүк. Чынында эле өлдүк ал күнү. Апам экөөбүз эсибизден таанып кала жаздадык. Атам бакырып ыйлап: "Эмне үчүн оолумду өрттөдүм? Мен татыксыз атамын" деп кыйкырып жатты. Мен да "бир тууганым" деп кыйкыра ыйлап анын табытына жабыштым. Өлүм биздин үйдү айланчыктап алгандай болду. Кыймылдоого дарманыбыз калбай үйгө шордуу абалда келгенде Биллдин бизге таштап кеткен катын таптык. Дем үчүн жазылыптыр. Анын өз өмүрүн кыюусунун себепчи болдум. Эми менин жашоого акым жок деп кайра жазган экен. Ошол күнү Абдулвахап да келип калды. Кайдан укканын билбейм. Апам аны кууп жиберди. Бирок атам эшиктен кайтарып алды. Абдулвахап бизди сооротду. Ошончо керемет сөздөрдү айтты. Азабыбызды тең бөлүшүп, кайгыбызды кадимкидей жибиткендей болду. Апталар, айлар өттү. Көкүрөктөгү жалындаган отубуз бир аз басылганы менен дагы эле жүрөгүбүз сыздап жатты. Ар бирибиз өз бөлмөбүзгө барып, өз кайгыбыз менен жашап жаттык. Башыбыздан өткөн ушунча азапка карабай, апам дагы эле мен үчүн жинденип жүрдү. Ага Биллдин өлүмүнөн да менин мусулман болгонум оор тийип, эмне үчүн мусулман болуп алдың деп мени күнөөлөп жатты. Чоң залда олтуруп эмне кыларымды ойлонуп жаттым. Атам келип ортоңку бөлмөгө кирди. Мен да жанына бардым. "Салам ата, кантип жатасың? Жакшымын десем ишенесиңби Селва?
Мен абдан бактысызмын. Апам атамдын Сельва дегенин угуп калып жини менен атам атырылды. Мындан кийин эч качан Марияга Сельва дебей жүр, уктуңбу? Болбосо жаман болот, көрсөтөм сага. Атам таң кала сурады. Аның эмне дегениң? Апам ачууланып жооп берди. Мусулмандарды жек көрүшүбүз үчүн сен өзүң канча жылдан бери аракет кылып келдиң эле. Эми Марияга Сельва дейсиңби? Андай дей албайсың. Ал Мария ошол бойдон калат. Болбосо бул үйдөн өзүң кетесиң. Атам эч ойлонбостон, эмне үчүн сен кетпейсиң деди. Мен атамдын мындай айтканына кубанган жокмун. Ата, о кызым, сен ойлонуп эле сүйлөп жатканыңа ишенесиңби? Апама оор сөздөрдү айтып жатасың. Ооба, андан да мурда мынчалык ойлонуп туруп сүйлөгөн эмесмин. Сүйүнгөнүмдөн көзүм жашылданып чыкты. Бирок кайгырып да жаттым. Бул дүйнөмдө жалгыз калганымда мени атам коргоп жатты. Ыйлап барып мойнуна асылдым. Менде көпчүлүк немис кыздарында жок бир сезимталдык бар эле. Эмне себептен экенин түшүнбөйм. Ата, Аллах сага туура жолду насип кылсын. Жалгыз калганымда сен мага дос, жөлөк болдуң. Бул жакшылыгыңды эч качан унутпайм. Азыр эле Абдулвахапка барып келдим. Акыры билет таптыр. Эртең билет алып Египетке кетет экен. Жүр, чогуу баралы, дагы сүйлөшөлү. Сага жакшы болот, көңүлүң ачылат. Анын сооротуусу чын эле жакшы таасир берет, деди атам. Бирок ал менин барганыма канчалык кубанса да, азыр жолугушумду каалабайт. Сен болсо мен алып келдим дейсиң да. Ошону менен сөз бүтөт. Андан көрө сен азыр экөөбүз жалгыз калганыбызда бир аз сырдашып алалы. Атамдын мындай абалы мага аябай таң калыштуу сезилди. Тамаша чын аралаш. Ата, мен сени түшүнбөй жатам. Чын айтам, түшүнбөй жатам азыр. Сен мусулман болгондой сүйлөп жатасың дедим. Балким ошондойдурмун. Мунун эмнесине таң каласың, деди атам жай гана. Көрсө, эшиктин жанында апам биздин сөздөрдү тыңшап турган экен. Атамдын жообу аны биротоло чектен чыгарды. Үнүм болушунча бийик чыгарып, кыйкырган бойдон кирип келди. Мен чындап эле акылдан айнып баратамынбы? Карагылачы, менден жиндиликтин белгилери байкалып жатабы? Мен укмуштуудай үндөрдү угуп жатам. Жок, апа. Мени ким карасын? Мен да балким жинди болуп жатам. Карачы мына, карачы. Мен апамды жин тийген кишидей көздөрүмдү ачып жумуп карай баштадым. Биз Абдулвахапка жөнөдүк. Жүрөгүмдү кандайдыр бир жүк баскандай болуп бараттым. Ал биздин оор күндөрүбүздө дайыма жаныбызда болгон. Бир тууганым өзүн өзү өлтүргөндөн кийин атамды жалгыз калтырбай, жашыруун бир топ колдоо көрсөтүп турган. Акыркы жолу көргөнүмдө апам аны үйгө киргизбей койгон. Бирок атам эшиктен кетирбей кармап кайра үйгө кайтарып келген. Биз барганда анын абалы аябай эле начар экен. Мен биринчи жолу келгендегидей жайдары жүзү жок. Анын ордуна абдан дармансыз, жүдөгөн абалда болуп калыптыр. Алгач ирет бизди өз бөлмөсүнө чакырды. Чай коюп бизге сунду. Чайды колуна алып мага сунуп жатып, астынан атам акырын ишарат кыла шыбырап сүйүнчүлөдү. Сельва, билесиңби, атаң исламды изилдей баштады. Бул кабарга абдан сүйүндүм, бирок чын айтканда ишене алган жокмун. Ал караңгы күчтөр үчүн иштеген тыңчы. Ислам душманы болгон тыңчыга ишенүүгө болобу? Ата мусулмандыкты кабыл алмак беле? Эмне үчүн? Мунун түп маанисин алгач түшүнө алган жокмун. Бош тиктеп эле олтуруп калдым. Атам бир бурчка олтуруп гезит окуй баштады. Абдулвахап 2 жылга жетпей 3 кишинин мусулман болушуна себепкер болдуңбу? Эгер атам изилдөөгө киришсе, бул иш бүтөт деген сөз. Бирок мен кантип ишенем, билбейм дедим. Абдулвахаптын жүзүнө карадым. Ал кыйналып жатты. Бирок жылмаюуга аракет кылган түр менен жооп берди. Ооба, атаң мусулман болсо, менин дааватым менен 3 киши мусулман болот. 2 жылда же 1 жылда. Мен бир кишимин. Бирок бул жакка келгенден бери 2 христиандын мусулман болушуна себеп болдум. Башкаларычы? Башкалар бир эле киши болуп туруп 2 жылда канча адамды исламдан чыгарып жиберишти, билбейбиз. Чынын айтсам, эгер сен, поп жана эми атаң мусулман болсоңор, миңдеген адамдарга тете болосуңар.
бирок натыйжасын ойлонбой кое албайм. Бир топ сүйлөшкөндөн кийин Абдулвахапка жашыруун көз чаптырдым. Ал да аргасыз мени аянычтуу тиктеп турган экен. Ыйлап жибербеш үчүн өзүмдү араң кармадым. Сүйгөнүм сүйгөнүнө кетип бара жатты. Балким, муну өзүмчүлдүк дейсиңер, бирок жок. Бул адам табиятында бар нерсе го. Абдулвахаптын кетиши, сүйгөнүнө жетери, Биллдин өлүмүнөн да башкача бир күйүт менен мени катуу өрттөп жатты. Абдулвахап, мага ислам жолунда бекем жүрүшүм үчүн бир программа жазып бересиңби? Ушундай бир программа болсун, мен өзүмө устаз же бир дос таба алсам, ошол программа мага устаз да, дос да болсун деп андан сурандым. Абдан туура айтасың, Сильва. Турмушта эмне болоорун эч ким билбейт. Кээде жол ачылат, кээде туңгуюк калат. Ошондуктан даяр болуш керек. Анда азыр мен бир дептер алып келейин, тизмесин жазалы. Ал кооз бир дептер алып келип, экинчи бетине кылдаттык менен турмуш программасы деп жазды. Анан дароо өкүнүп калды. Жок, туура эмес жаздым. Турмуштун программасы эч кимдин колунда эмес. Турмушту программалаган жалгыз Аллах. Биз жашап турган убакта майда чүйдө пландарды гана түзө алабыз. Ошол пландарды да Аллах кааласа гана ишке ашырат. Ал жазганын өчүрүп, анын ордуна программаланган жашоонун тартиби деп жазды да, мага ылайыктуу деп эсептеген наасаттардын ирети менен санап жаза баштады. Биринчиден, сага өтө маанилүү кеңешим бар. Өтө эле маанилүү. Биринчи, канча кыйынчылык тартсаң да, эч качан исламда болгонуңа өкүнбө. Эгер өкүнүп калсаң, сөзсүз тообо кыл. Экинчи, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбо. Түшүнүгүң менен көз карашың башка болгондуктан, бири-биринен айырмаланган көз караштагы исламий топторду эч бирин четке какпа. Алардан алыс болбо. Алар сени четке какса да, ар дайым ар бир топтун пайдалуу жана жакшы деп тапкан жактарын ал. Колуңдан келишинче колдоо. Куру намысчыл фанаттар өз тобунан башкасы жакшы иш кылса да, аларды куттуктабайт, ийгилик каалабайт. Сен эч качан ошондой болбо. Өз тобунан башканы мусулман деп эсептебеген адам билинбестен өз тобун кудайлаштырып алат. Үчүнчү, ар күнү жок дегенде 2 саат исламий билимиңди толуктаганга бир китеп оку. Муну өзүң үчүн мыйзам кылып ал. 2 саат окууну эч качан унутпа. Окуган китептериңдин эң жаккан жерлерин кыскача түрдө дептериңе жазып тур. Төртүнчү, билбеген темада сөз сүйлөбө. Бешинчи, ибадаттарыңды аткарууга көңүлүң тартпаса да, сага оор болсо да, сөзсүз аткар. Ибадатыңды аткарбоо үчүн эч себеп издөөгө жол бербе. Алтынчы, зикирди эч качан унутпа. Ыйман жүрөктө бекем болуш үчүн Аллах мындай дейт: ыймандуулар Аллахты эскергенде жүрөгүндө тынчтык орногондор. Демек, Аллахты эскергенде жүрөктөр тынчтык табат. Ыйман жүрөктө бекем болуш үчүн ушул улуу буйрукка көңүл бор. Абдулвахап кийинки пунктта өтөрдөн мурда зикир маселесин түшүндүргүсү келди. Бул аяттагы мутмайин, күмөнсүз ишенүү дегенди билдирет. Бул жерде жүрөктүн тынчтык табышы абдан кеңири тема. Бирок жүрөк ишенимин зикир аркылуу ордуна коет. Зикир аркылуу ишеним бекемделет, жүрөккө тынчтык орнойт. Куран зикир, намаз зикир. Бирок бул жерде сөз болуп жаткан зикир өзгөчө Аллахты эстөө зикири. Алардан айырмаланат. Аллах жолунда жүргөн адамдарды көрдүм. Зикир убактысы эмес деп көп зикир кылгандарды айыпташат да, бара-бара өздөрү таптакыр зикир кылбай калышат. Унутпа, ар күнү жок дегенде жарым саат Аллах, Аллах же ла илаха иллаллах, субханаллах же каалаган башка зикирди айт. Үн чыгарып айтсаң да, ичиңден айтсаң да болот. Бирок ичтен унчукпай айтса жакшы дегендердин саны көп. Эгер зикир кылсаң, дүйнөнүн эң алыскы бурчуна кетсең да, эч качан жалгыз калбайсың. Аллах пендесине ар дайым жакын. Бирок эң жакшы жакындык пенде өзүн Аллахка жакын сезген учур. Аятта:
Зикирди олтуруп да, туруп да, жатып да кыла бердилет. Куранда кайда болбогула ал силер менен бирге. Мына ошондо гана, башкача айтканда, зикир кылганда мусулмандын жүрөгү сергек болот, руханий дүйнө тазаланат. Болбосо, бул бузулган дүйнөнүн жамандыктарына туруштук бере албайт. Мусулман катуу жабыркайт. Унутпа, Сельва, зикирди эч бир күн калтырба. Аллах жүрөк ишеними зикир менен бекемделерин айткан. Болбосо ыйманың тез эле күмөнгө кирип кетет. Кайдыгерликтин кучагында каласың. Өзүңдү башкара албай каласың. Өзүңдү жаман көрбө, баалай бил. Бирок сен да ар бир адам сыяктуу күнөөгө жакын, каршылыкка даяр, напси жана күнөө сезимин көтөрүп жүрөсүң. Эгер бул напсини көзөмөлгө албасаң, ички дүйнөңдө анархия башталат. Анан ал анархияны көзөмөлгө ала албай каласың. Ар күнү, ар бир ишиңде сөзсүз Аллах менен байланышта бол. Пендечилик деңгээлде Аллах дайыма сен менен, бирок пенде атайын убакыт бөлүп Аллах менен жалгыз калганын сезүүгө аракет кылса, ошондон рахат алат, Аллахка жакын экенин туят, көңүлү ачылат, жүрөгүндөгү көптөгөн кайгы кападан арылат. Бирок айрымдар ширкке аралашкан зикир ыкмаларын колдонушат. Абайла, сен алардан болбо. Зикир кылганда жүрөгүңдү Аллахка гана бур. Зикир учурунда атайылап сүйгөндөрүн эстегендер бар. Бул таптакыр туура эмес. Эгер адам байкабай эстеп кетсе, бул зыян эмес. Мына ушуну унутпа. Жүрөктөр Аллахты эстесе деп келет аятта. Сенин тилиң Аллах деп турганда, жүрөгүңдөн атайылап башка нерселерди өткөрбөөгө аракет кыл. Эгер өтүп кетсе, кайгырба, кайра уланта бер. Дин бул ислам. Исламдын негизги булагы Куран. Аллахты сүйгөндөрдөн алыстаба. Бүгүн сен Аллахты сүйгөндөргө жолукпай калышың мүмкүн. Же андай адамдар аз болушу мүмкүн. Бирок билип кой, бир күнү Аллахты сүйгөндөрдүн саны көбөйөт. Бул дүйнөнүн бир күнү бүтөөрүн, ал эми тигил дүйнөнүн эч качан бүтпөсүн бил. Эгер такыр түшүнө албай турган бир суроо болсо, же Куранда маани маңызын аңдай албаган бир аятты жолуктурсаң, билгин, сен аны түшүнө албай жатканыңдын себеби анын башка өңүтүп, башка жүзүн билбей жатканыңда. Аяттарга ар кандай көз караштан караса болоорун унутпа. Бир эле аятта канчалаган маанилер, канча кабар, канча өкүм камтылышы мүмкүн. Алардын маңызын түшүнүү бир аз илимди, тажрыйбаны талап кылат. Ислам жеңил, бирок арзан дин эмес. Эмгексиз үйрөнүлбөйт. Исламды үйрөнүү үчүн аз да болсо мээнет кылуу зарыл. Бул бир аракет жана чын ыкластан келип чыгат. Дүйнө сөзсүз исламга келиши керек. Колуңдан келишинче өмүрүңдүн соңку мүнөттөрүнө чейин муну адамдарга түшүндүр. Түшүндүрүп жатып чарчап калсаң, эс алууну да бил. Унутпа, сахабалар абдан эрте жатышып, эрте турушчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ыкмасына ылайык иш кылбагандар болсо кеч жатышат, кеч турушат. Таң атканча олтуруп дин тууралуу сүйлөшүшөт. Бирок диндин негизги принциптерин өздөрүнө принцип кылып алышкан эмес жана муну аңдашпайт дагы. Таң атканда болсо кечээ түнү сөз кылган динине ылайык жашашпайт. Сен андай болбо. Мен бул жерде өзгөчө таңкы сааттардын адам турмушундагы маңызын жана жакшы нерсени адатка айлантып алуу тууралуу айтып жатам. Эгер таңкы намаздан кийин зикир кылсаң, бул абдан жакшы иш болот. Күн чыкканча чейин, андан кийин да каалаган убакта, каалаган саатта зикир кыла берсең болот. Куран окууну үйрөн. Эгер баштасаң, айына 1 же 2-3 айда бир хатымга кылууга аракет кыл. Муну да жасай албасаң, жок дегенде ар бир Рамазанда Куранды толук окуп чык. Куран жүрөккө руханий күч берет. Муну кимден уксаң ук, бирок четке какпа. Сөзсүз түрдө Куранды жакшы түшүндүргөн бир тафсирди оку. Бир нече маани котормосун жана тафсирлерди салыштырып оку деп айтаар элем. Бирок алардын немисче же башка тилдеги варианттарынын бары жогун билбейм. Такыба жана аң сезимди устат изде. Эгер таба албасаң, фыкых китептери менен жетишүүгө аракет кыл. Унутпа, кул өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жоопкер. Жаңылыштыктарың болсо да, туңгуюктан чыга албай калсаң да, кайсы ой туура, кайсынысы туура эместигин ажырата албай калсаң да, колуңдан келишинче исламды жашоого аракет кыл.
Бул тууралуу Аллахтын убадасы бар. Ал бизге жакшы менен жаманды ажырата ала турган жол көрсөтөт. Башкача айтканда, биз исламда жашасак, Аллах бизге билбегендерибизди үйрөтөт. Негизи Анфал сүрөсүнүн 29-аятында улуу Аллах муну ачык эле баяндайт. Кайталап айтам: эгер биз ага моюн сунсак, ал биздин карама-каршылыктарыбызды жоет деген Аллахтын сөзү бул аятта турат. Өзүңө 3-5 жазуучуну тандап ал да алардын бардык чыгармаларын оку. Ошондо сен ошол жазуучулардын билиминин бир бөлүгүнө ээ болосуң. Мүмкүнчүлүгүң болсо ай сайын чыгып турган кеминде 2 исламдык журналга жазыл. Окуй албасаң да баш макалалардын аталыштарын болсо да карап чыкканың сага чоң пайда берет. Ар дайым көңүлүңдү чөгөрүп, кайгырып жүрө бербе. Өзүңө кубаныч тартуулаганды арам деп эсептебе. Дайыма ыйлап жүргөндөн да, дайыма күлүп жүргөндөн да жакшы дааватчы чыкпай турганын унутпа. Аллах Куранда бардык нерседе ортодо бол деп буйруйт. Башкача айтканда, ашыкча кетпе жана артта калба. Ортодо бол. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, жайлоодой таза абасы бар жерлерге барып эс ал. Кислородго бай аймактарда жок дегенде 1-2 ай бул. Бул мезгил ичинде китеп окусаң, андан да жакшы эс аласың. Анткени мусулман үчүн эс алуу бир иштен башка бир пайдалуу ишке өттү. Аятта да ушундай баяндалган. Адамдардан катуу сөз уксаң же зыян тартсаң, исламга карата кек сактаба жана тагдырыңдын жакшылыгы менен жамандыгына аң сезимдүү түрдө даяр бол. Өзүңө маани бер, баалуулугуңду бил жана жасаган ишиңдин жакшы экенине ишенсең, ким эмне десе да андан кайтпа, чарчаба, үмүтүңдү үзбө. Чарчоо табигый нерсе, эс алуу мени айыгат. Бирок үзүлгөн үмүт эс алууну эмес, кайрадан жандандырууну талап кылат. Абдулвахап жазганын аяктап мага кайрылды. Эми ушул менен эле токтобойбуз, Мария. Пардон, Сельва. Аны сен билесиң да, ошентсе да мага берген кеңештериң өтө маанилүү. Сага кандай ыраазычылык билдирсем да аздык кылат. Бул дептерди өмүр бою сактайм, иншаллах. Бир маалда атамды карадым. Ким билет, атам Абдулвахапты ички дүйнөсүн түшүнүү жана аны байкап көрүү үчүн жөн гана роль жаратып жатабы? Же бул адам чындап ишенимге келдиби? Түшүнбөйм. Кантип мындайча өзгөрдү? Толкундануу менен сурадым. Абдулвахап, атамды исламга кайтаруу үчүн эмне кылдың? Мен эч нерсе кылган жокмун. Болгону өз милдетимди аткарууга аракет кылдым. Эгер бир адам тууралуу алдын ала ашыкча үмүт кылынса, же бул улуу адам исламга кайрылбайт деген алдын ала ой болсо, анда бул жаңылыштык. Андай учурда эч ким өз милдетин толук аткара албайт. Эң башкысы, эч ким исламдан улук эмес. Ошол учурда мен атамды карап турдум. Күн сайын көз жашын төгүп, кыйналып, уулумду эркиндик үчүн мен өлтүрдүм деп өзүн жемелеген адам азыр Абдулвахапты суктануу менен угуп олтурду. Анын жүзүнөн кубанычтын нуру чагылып турду. Жек көргөн адам мындайча бактылуу жүз менен берилип угушу мүмкүн эмес. Абдулвахап менен болгон маектен кийин үйгө кайттык. Ал эртеси күнү Египетке билет алганы бармак болду. Атам исламга кайтканы тууралуу да, кайтпаганы тууралуу да эч нерсе айткан жок. Атам чыныгы атамбы же жокпу деген суроону кайра козгободум. Эмне эле дедим ичимден. Биз алган дем да өзүбүзгө таандык эмес. Аны кайтарып беребиз. Өлүп кетебиз. Атам болсо эмне? Болбосо эмне? Мен Самды атам катары көрүүдөн ыраазымын. Өспүрүм курагымда бул маселе боюнча катуу тынчсызданган элем. Бирок кандай болду билбейм. Кийин аны көп ойлобой калдым. Ансыз да апам аны айтканына жалганга чыгарып жаткан. Анда ал киши эмне үчүн мен сенин атаңмын деген эле. Узак убакыт бул тууралуу ойлондум. Кийин унуттум. Дагы бир окуяны уккам. Мен түрк кыз экем. Апам каза болуптур. Атам мени карай албагандыктан Самдын үй бүлөсүнө берген экен. Алардын өз баласы болбогон экен. Кийинчерээк Бел төрөлүптүр. Муну да көңүлгө албай койдум. Абдулвахаптан ажыраганда көп ыйладым. Өзүмдү колго ала албадым. Уйкум бузулуп, жашоом кадимкидей маанисин жоготту. Бирок бул сыноого көнүшүм керек эле. Турмуштун өзү кызык. Менин жашоом кызык.
Бир күн келет, ал да 1990-жылы мен кеминде 85 жашымды жашап жатып, жашоомду Туркиядан келген бир жазуучуга айтып берем деп ойлогон эмесмин. Апталар өттү. Үйүбүздөгү азалуу көрүнүш күндөн күнгө басаңдай баштады. Бирок менин мусулман болгонум үчүн апамдын ичиндеги аза улана берди. Атам мени таң калтырды. Ал жан дүйнөсүндө бир төңкөрүш болгондой дайыма бир эле ашыкча эркиндик жаштыкты жоготуу деген сөздү кайталай берчү. Атам бул жолу чындап кайгырып жаткан. Даярдыгымды бүтүрдүм. Эми Стамбулга эженин жанына кете турган болдум. Башка аргам жок эле. Баласын жоготконуна карабай, апам мага тынчтык бербей койду. Мындан тышкары Абдулвахап кеткенден кийин бул жерлер мага тар болуп, жүрөгүм сыгылып жатты. Бирок үйүмдү таштап кеткеним туура болобу, бул жагынан күмөнүм бар эле. Жок. Мусулман кыз үчүн ылайыктуу жер же атасынын үйү, же агасынын үйү деп айткан эле Стамбулдагы эжем. Бирок мен өзүм таштап кетип жаткан жокмун да. Бул үйдө мени каалабай жатышпайбы? Каалашпагандары аз келгенсе, папам тынымсыз «Жогол, сени көргүм келбейт» деп айтып турат. Мажбур болуп жатам кетүүгө. Бир жагынан Биллдин да, Абдулвахаптын да кайгысын көтөрүп жүрүп, эми апамдын да мени үйдөн кууп чыгышына чыдай албадым. Чечимимди кабыл алдым, Стамбулга кетем. Поездге билет алдым. 2 күндөн кийин жолго чыгам. Атамдын үйүндөгү акыркы түнүм. Түн ортосунда дуба кылууга туура деп ойго келдим. Карасам, залда жарык жанып турат. Акырын басып барып, эшиктин ачкыч кирген тешигинен ичин карадым. О, Аллахым! Ичинде эмнени көрдүм дейсиң? 3 уктасам түшкө кирбей турган бир көрүнүш. Атам намаз окуп жатыптыр. Сүйүнүчтөн эс учумду жоготуп коеюн дедим. Көз жашымды токтото албадым. Шашып эшикти ачтым. Атам селт этти, бирок намазын бузбады. Көз жашын төгүп намазын улантып жатты. Ал намаз окуп жатканда мен аны бекем кучактап алдым. Бетинен өптүм. Ал болсо намазын уланта берди. Кичинекей баладай болуп мен да аны кучактап тура бердим. Ал атахиятка отурганда башымды тизесине койдум. Мен ыйладым, ал ыйлады. Анан дуа кылды. Салам бергенден кийин: «Кызым, бул сенин аркаңдан болду. Азырынча апаңдан жашырып окуп жатам. Биллдин кайгысы бир аз жеңилдегенде айтам», деди. Аны кыса кучактап алдым. Эми Сам мен үчүн бир эле атам эмес, диндеги бир тууганымдай эле. Баалуулугум мурдагыдан да жогорулады. Арадан узак убакыт өттү. Тынымсыз ыйлай бердим. Бул дүйнө кандай таң каларлык. Бир жылда 4 мезгил болсо, мен жашоомдо 10 мезгилди башымдан өткөрүп жатам. Бир күн апам шашыла сурады. Абдулвахап бир нече күндөн бери көрүнбөйт. Дагы эмне болду? Апама болгонун айтып бердим. Ал Египетке кетти. Апа, эми кайра келбейт. А баш кошобуз дегениңер эмне болду? Болбой калды. Ушундай ылайык көрдүк. Сен ошондо ойлоп жатасың. Аны Египетке Ыйса айдаган. Апа, сенин Ыйса деп жатканың мусулмандар ишенген Ыйсага такыр окшош эмес. Алар ишенген Ыйса алейхиссалам да күнөө кылган адамдарга мындай жаза берүү укугуна ээ эмес экен. Ошондуктан аны Египетке Ыйса айдап жиберди деп ишенүү чоң жаңылыштык. Аны Египетке Ыйсанын тепкиси айдаган. Туура эмес. Тепки келсе ал болгону Аллахтан гана келет. Өтүнөм, жетишет апа. Бул ишенимдер адамды мушрик кылат. Андан калса ал дароо телеграмма жибериши керек болчу. Жиберген жок. Көңүлүм чөгүп турат. Чөккөн бул жакта турсун, андан кабар күтө берип жаным чыгып баратат. Чынында эле жан дүйнөм жалындап күйүп турган эле. Апама суроого толгон көздөрү менен тиктедим. Апа, эмне үчүн мени түшүнбөйсүң? Же түшүнүп жатасыңбы? Ошол учурда эшик кагылды. Почтасы болсо керек, апа, мен ачайын. Эшикти ачып көргөн көзүм ишене албадым. Абдулвахап, сенби? Сельва биринчи жолу кабар келгенде эле каза болгон экен, менин Сельвам. Досум Фейзуллах үй бүлөмө бир немис кызына үйлөнөрүмдү айтканда, алар муну каалабай, мени үйгө чакыруу үчүн ушундай жалганга барышыптыр. Келсинчи бул жактан бири кызга үйлөндүрөлү дешкен экен. Мени башка
Бирөө менен үйлөндүрө алышабы? Билет табылар заман кат да жазбай сага өзүм келүүгө шаштым. Адам — алсыз жан. Адам ар кандай абалдарга кабылат. Убакыттын өтүшү менен бирөөнүн каза болгону тууралуу кабарга дагы сүйүнө турган учур келет экенин көрсө. Бирок эмне кылабыз? Биз адамбыз. Кээде абдан күчтүү, кээде аябай алсызбыз. Ошол учурда апамдын үнү чыкты. Ким экен Мария? Апаке, келген Абдулвахап. Ыйса аны экинчи жолу урган экен. Сенин ордуң анын жанында. Тез Сильванын жанына бар дептир. Анан Абдулвахапты Египеттен мага жибериптир. Эмне эмне талап кылынат? Мүмкүн элдер менден эмне үчүн ар бир китебиңде дин темасы бар деп сурашат. Аларга дин душмандарын ар бир китебинде эмне үчүн сөзсүз динсиздик бар деп жооп берген туура болот. Бул суроону жок дегенде өзүңөргө бир жолу берип көрдүңөр беле.